Оюнчуктар кимдир бирөөгө белекке же ойноо үчүн алынган эмес. Алар чет өлкөдө төрөлүп ташталган балдардын тагдырын чагылдыруу үчүн Бишкектеги Горький атындагы паркка коюлган. Ал эми бул кутуларда эмне бар десеңиз, анда 40 000 адамдын кол коюлган кагаздар бар. Ооба, ал чет өлкөдө каза болуп сөөгүн мекенге алып келүү көйгөйүн токтотууну көздөгөндөрдүн колу коюлган кайрылуу кагазы. А бул жазууларчы? Ал сизге, бизге тааныш абал. Мигранттардын ички туюму, айта турган кеби сөзү. Телебиз эле Москвада болгонубуз, бүт Кыргызстанда да. Менде күнөө, мен дайык, кечир бизди мекеним, сен турганда бакыт издеп, бөтөнүрө кеткенмин. Кыргыз катуу кырылып, кыргында туусу жыгылып, кыз кылганын бару Кудай деп, кыз келин ыйлап чыңырып. Мигранттар маселе кылып, кыйналып, акча таап атса, силер болсо бюджетти жеп атасыңар. Бүгүн 25 июнда Замандаш партиясы тарабынан мигранттар үнү деп аталган акция өттү. Буга чейин мигранттар көйгөйлөрүн өздөрү жүргөн өлкөдөн айтып келишкен болсо, биринчи жолу өз өлкөсүндө топтолуп бийлик өкүлдөрүнө үнүн жеткирүү аракетин көрүштү. Иш алып баруунун мындай формасын аталган партиянын төрагасы төмөндөгүдөй түшүндүрдү. Буга чейин мына чейрек кылымдан бери форумдар, жыйындар, конференциялар өтүп атат. Андан тышкары мына бийлик өкүлдөрү, депутаттар өзгөчө шайлоо алдында мигранттардын алдына барып кыдырып жолугуп калышат. Бирок буга чейин чечилген жок да маселенин көбү. Мына Өзбекстанды карасаңыздар, ЖУК 200 боюнча мамлекет толугу менен өзүнө жоопкерчиликти алды. Миграциялык фонд түзүлүп 26 миллион долларды салды. Мына ошо менен мигранттардын маселесин чечип беребиз дешти. А бизде болсо барып жолго тыянак чыкпайт. Ошондуктан ошо Кыргызстандын ичинде бир өзү чогулуп жеткиреличи үнүбүздү деп чечишти. Иш-чарага келген башка өлкөдө эмгектенип жүргөн мекендештер бир катар жүйөлүү маселелер менен биргеликте сунуштарын айтышты. Анын арасында өлкөдө жарандарга ипотека негизинде үй берүү көйгөйү ыңгайсыз экендиги, милдеттүү медициналык камсыздандыруу, жумуш менен камсыздоо жагдайлары жолго коюлбагандыгы айтылып, мунун баары өлкөгө кайтууну көздөгөндөрдүн санын күндөн күнгө азайтууда. Эл аралык ишкерлер ассоциациясынын президенти Эльмира Эшенованын айтымында, күндөн күнгө Москвада үй сатып алып, биротоло анда жайгашкан кыргыз жарандардын саны көбөйүүдө. Бул көрүнүш кыргызды бир нече өлкөгө чачып салууга алып келет деп чочулаарын белгиледи ал. Мисалы үчүн Кыргызстанда жүргөндөрдүн көз карашы башкача болушу мүмкүн. Бирок чет мамлекетке чыкканда патриоттук сезим, эли үчүн, жери үчүн көз караш ар бир инсандыкы өзгөрөт. Москвада жүрүп көп эле ишкерлер, мисалы үчүн телебиз эле Москвада болгону болбосо, биздин акылыбыз, биздин оюбуз бүт Кыргызстанда да. Менде күнөө, мен дайык, кечир бизди мекеним, сен турганда бакыт издеп, бөтөнүрө кеткенмин. Кыргыз болуп бөтөн тилде сүйлөгөн балдарымды сени көздөй кантип алып келемин. Миграция маселеси Манаста кандай эле? Манаста кандай каралган? Ошол нерсе жөнүндө айткым келип атат. Мына ал жердеги жазууларды көргөндө мен балдар ата-энеси менен болсун, пенсиялык фондду чечкиле деген жазууларды окуган жокмун. Бул жерде Манастагы саптарды окуп атам. Ар бир мекендештин сөөгү өз мекенине коюлушу керек деген жазуулар турат. Мунун бардыгы Манастагы маселелер жөнүндө айтылып аткандай сезилет да. Бири эреңге кетип, бири тереңге тентип, бири каңгайга кармалып, бири Алтайга айдалып, кыргыз катуу кырылып, кыргында туусу жыгылып, кыз кылганын бару Кудай деп, кыз келин ыйлап чыңырып турган учурдагы муң зар мына бул жерде жазылып тургандай. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө чет өлкөдө эмгектенген жарандардын саны 700 000ден ашат. Бейрасмий маалыматтар боюнча ал миллионго жетиши мүмкүн. Жыл сайын 400дөн ашык мекендештер ар кандай себептер менен башка өлкөдө көз жумуп, анын сөөгүн алып келүү маселелери курч болуп турган чак. Мындай көйгөйдү башынан өткөргөндөрдүн бири Абдиева Гулипа апа. Ал Орусияда каза болгон кызынын сөөгүн 4 жыл дегенде аран Кыргызстанга алып келген. Ага чейин баспаган босого какпаган каалгасы калбаганын айтат. Мекеме айтты, мен айтпаймын силерге. Ал мынтип айтты. Сиздин кызыңыз эле жалгыз эле өлдү беле? Ооба, авариядан дедим. Анан ал эгер жалгыз өлсө, аны биздин өкмөт карабайт. Оптовый өлгөндөрдү гана карайт. Жалгыз өлгөндү карабайт деп койду. Анан ошондо шунча таң калдым да. Анан бир күнгө издеп жүрүп, анан ушул Замандашты таптым. Тапсам, бул
замандашым тааныш эле бала экен. Көрсө мен телевизордон көрүп жүрүп турмун. Анан мен ошо замандаштын лидери боломун, Жеңишбек Молдокматовмун деди. Анан кирип айтсам эле мынтип айтты: "Апа, сизге биз жардам беребиз, колубуздан келишинче. Кызыңызды көмүлүп кеткен өлүктү кайра бияка алып келиш оңой эмес. Бирок алып келгенге аракет кылабыз" деп ошентти. Макул айланайын дедим. Ошо боюнча анан бир аз 2 ай, 3 ай чуркашты. Ошентип анан өлүктү Москвадан каздырып, самолет менен бияка алып келип, анан эме чоң центральный мүрзө бар го Орок жакта. Ошондон эме берип, жер алып, өзлөрү казып, ошол аэропорттон дароо алып барып тиги мүрзөгө апарып коюп беришти. Ата энеси тиякта, балдасы биякта, же бири тиякта, бири биякта тирүүлөй жетимдердин армиясы пайда болду. А биздин саясатчылар болсо туруп алып, бири-бири менен түндүк түштүк, тиги партия, бул партия деп бири-бири менен талашып атат. Көзүңүздөрдү ачып койсоңуздар, урматтуу ушул партия жетекчилери, саясатчылар, башкалар бирин келип, элдер менен чакмакташ ойноп, мигранттар маселе кылып, кыйналып, акча таап атса, силер болсо бюджетти жеп атасыңар. Уят, урматтуу биздин эл башчылары, элди баштап жүргөндөр, башкалар ойлонуп, элди багайлы, башка кылайлы, мамлекетти өнүктүрөлү деп уктап атасыңар. Замандаштын төрагасы өлкөдө 277 000 бала ата-энесиз чоңоюп жатканын белгиледи. Алардын ата-энелери мигранттар. 2011 жылдан бүгүнкү күнгө чейин чет жерде төрөлүп ташталган 98 ымыркай өлкөгө алынып келген. Тилекке каршы биз мигранттарды 2 гана учурда эстейбиз. Бул шайлоо болгондо, алар акча которгондо. Шайлоонун алдында жана шайлоо күнү бардык саясий күчтөр мамлекеттерди, шаарларды кыдырып, мигранттарды даңазалайбыз. Алар акча которгондо, экономиканы көтөрүп берип атат деп биз алар менен мактанабыз. Кандай жагымсыз нерсе. Акциянын жүрүшүндө саналган бир катар маселелерди бийлик өкүлдөрү буга чейин чечпей келгенине Жогорку Кеңештин депутаты Алманбет Шыкмаматов токтолду. Эгерде мигранттар, мына бүгүн сиздер биригип, бир чоң күчкө айланып, өзүңөр саясатка келмейинче, бул маселе ушойдон тура берет. Анткени ал биздин душмандыктан эмес, ал көйгөйдү жакшы билген, жоң териси менен сезген, жүрөгүнөн өткөзгөн, жана ырлар кандай сапырлар. Мына айтып атат, Манас мигрант болгон деп. Ошондук өзүңөрдүн биригип, бир муштумга түйүлүп, ар кайсы саясий топко чачырабай, бир күчкө топтолуп, парламентке келгиле, бийликке келгиле. Ошондо силер ушул көйгөйдү чечесиңер. Мына биз чечүүдөн баш тартпайбыз. Колдон келбей атат, ачык керек. Колдон келбей атат. Адылгазиев Азаматтын Москвада шаарында эмгектенгенине 12 жыл болду. Айтымында жүк ташуучудан тартып бир катар кара жумуштарда иштеген. Ушул тапта жеке ишкер. Аны кейишке салган жагдай кыргыздын ишке жарамдуу өлкөнүн келечегине күч бере турган жаштарынын көбү башка өлкөлөргө кызмат кылып жаткандыгы. Бизге буга чейин правительствонун дагы, Жогорку Кеңештен дагы эч качан барган эмес. Барышкан, шайлоо учурунда барышкан, анан азыр кичине Жогорку Кеңештин депутаттары барып атат. Бирок бир нерсе чечип бере алабыз деп эч ким барган эмес. Анан мына мурунку учурда 10 жыл, 15 жыл мейли өзү менен өзү аралашсын. Акыркы 10 жылда миграция боюнча жана да айттым, азыр да айтайын, бир да концепция жок. Бир дагы статистика жок. Бир дагы социологический опрос жок. Бир дагы мигранттардын оюн же болбосо бир азыркы иштеп даяр болгон роботторду десек да болот, эми катуу тийбесе керек. Биз ошондой элебиз. Анткени жарабагандын баары кайра мекенге салып жиберет, милбой өлкө. Жараганын баарын алып калат. Бизде эмне биякта болсо ошол даяр болгон балдарды жок дегенде мейли. Билими балдарды барларды алып калайын деген бир дагы концепцияда жок. Же болбосо тиги жактан илим алгандарды бул жакка алып келип бир кичинекей условия
түзүп берген эч нерсе жок да. Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов бул мигранттар үнүн бийликке жеткирүү үчүн уюштурулган Бишкектеги биринчи акция экенин, ал дайыма улантыла тургандыгын билдирди. Сөөктү мекенге жеткирүү боюнча жогорку кеңешке жолдонгон кайрылууга дагы кол топтолуп, күз айларында акция кайрадан өткөрүлөт. Аталган партиянын аракети мигранттын ондогон жылдар бою топтолуп, чиелешип, күн өткөн сайын көбөйүп бара жаткан көйгөйүн чечүүгө багытталгандыгы айтылды.